Кутмандуу күнүңүздөр менен соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз. Кара Сууда жол кырсыгынан 7 каза болуп, 9 адам жабыркады. Ош облусундагы Бишкек-Ош-Унаа жолунун 661 чакырымында КАМАЗ, Mercedes-Benz Sprinter жана Nexia унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Алдын ала маалымат боюнча кырсыктын кесепетинен 7 жаран каза болгон. Ошондой эле 6 адам Ош облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Кырсык болгон жерде 3 жаш бала бар, алар учурда балдар ооруканасында. Чегарачылар мамлекеттик чегарадан малды мыйзамсыз алып өтүүгө бөгөт коюшту. Бул тууралуу УКМКдан билдирет. 14 ноябрда Аксы районундагы Кыргыз-Өзбек чегара тилкесинен Алабука чегара отрядынын кызматкерлери Кыргызстандын жаранын кармашкан. Ал 14 баш уйду Өзбекстандын аймагына мыйзамсыз айда өтүүгө аракет кылган. Алдын ала маалымат боюнча, мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган малдын баасы 600 000 сомду түзөт. Ал эми 15 ноябрда Кыргыз-Казак тилкесинде Талас облусу боюнча башкармагынын чегарачылары мамлекеттик чегарага жакын жерден 8 баш бодо малды табышкан. Алардын ээси табылып, анын жанында ок атуучу курал да аныкталды. Териштирүү иштери тийиштүү кызматтар тарабынан жүргүзүлүп жатат. Дастан Бекешевдин Шайлоо штабынын үгүт иштерине орто мектептердин окуучуларынын пайдалануу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирет. Тактап айтканда, талапкер Шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары келишим түзбөстөн агитаторлорго финансылык каражаттар төлөнгөндүгү аныкталган. 15 ноябрда Дастан Бекешев иштин жагдайлары боюнча өз ыктыяры менен көрсөтмө берүү үчүн УКМК органына келген. Азыркы учурда иштин жагдайларын аныктоо боюнча бардык зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Ошол эле учурда сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын көчүрмөлөрү тиешелүү чечим кабыл алуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына жиберилет. Несовершеннолетних детей привлекать в качестве агитаторов они не имеют права. Нельзя. Законом, конституционным законом это определено. Да? Вы знаете? До 18 лет нельзя вообще. Мне 17 лет. У меня поможет. Коррупция менен күрөшүү жаатында иштеген коомдук уюмдардын ишин колдоо максатында атайын адистештирилген фонд түзүлдү. Бул тууралуу Садыр Жапаров Бишкекте өтүп жаткан коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин биринчи жыйынында билдирди. Анын айтымында, элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык кылмыштар тууралуу фактыларды билдирген адамдарга сыйакы берүү ыкмасын мүмкүн болушунча тезирээк ишке киргизүү зарыл. Иш-чарага кеңештин мүчөлөрү, өнүктүрүү боюнча өнөктөш мүчөлөр, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик органдардагы ыйгарым өкүлдөр жана башкалар катышты. Жыйындын жыйынтыгы боюнча резолюция кабыл алынды. Алар коррупцияга каршы стратегиянын концепциясын негиз катары кабыл алуу, жумушчу топту түзүү жана 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы саясатынын стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу, коррупцияга каршы эл аралык күндү өткөрүү боюнча сунуштарды киргизүү. Араван районунун Алянаров айыл өкмөтүндөгү жалгыз бокс мектеби оңдоп түзөөдөн өтүп колдонууга берилди. Борбордук бөлүктө жайгашкан Азирет Али бокс мектеби 1992 жылы түптөлгөн. Мекеменин эскилиги жетип, ичинде керектүү жабдуулар да жок болчу. Жергиликтүү тургундар жана айыл өкмөт тарабынан акча чогултулуп, мектепти оңдоого 1 миллион сомдон ашык акча сарпталган. Учурда шарттар түзүлүп, жабдуулар жаңыланып, спортко керектүү буюмдар да алынган. Айыл өкмөттөгү жалгыз бокс мектеби 300 спортчуну кабыл алат. 3 мөөнөт менен мектеп жашынан 25 жашка чейинки балдар тарбияланат. Араван районунда 8 спорт зал, айыл өкмөттөрдүн ар биринде футбол аянтчалары бар. Быйылкы жылы дагы 4 футбол аянтчасы курулду. Жаштарды сергек жашоого үндөө жана өлкөнү дүйнөгө таандытуу үчүн Араван районунда жаңы спорт мекемелери курулуп, спортчулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Араван район борборунда Азирет Али спорттук имаратынын ачылышы болду. Азыр бокс боюнча. Бул жерде дээрлик ошол өспүрүм мектеп жашынан баштап ошол 20-25 чейин балдар тарбияланат жаштагы. Балдардын саны эми дээрлик 200-300гө чамалашат. Бул жерден эми бул жерден көп бир 15 бала ошол чемпионаттардын ар кандай байгелүү орундарын ээлеген.
дүйнөнүн чемпионатына катышкан өспүрүмдөр арасында. Коло медалды, күмүш медалды алган. Дыйкандардын сугат сууну пайдалануу тартибине өзгөртүү киргизилип, тарифин көтөрүү талкууланууда. Бүгүн Ош шаарында суу пайдалануучулардын бирикмелеринин өкүлдөрү, дыйкандар жана жергиликтүү кеңештин депутаттарынын катышуусунда жыйын уюштурулду. Анда сугат сууну пайдалануу мыйзамына өзгөртүү киргизилген жаңы долбоор тааныштырылып, артыкчылыктуу багыттары айтылды. Бул кезге чейин ички ирригациялык каналдардын көзөмөлдөнүшү суу ассоциацияларынын карамагында болуп, жергиликтүү айыл өкмөттөр кийлигишүүгө мүмкүндүк бербей келген. Мыйзамдын мүчүлүштүгүнөн улам дыйкандардын арыз муңу аткарылбай, суу көлөмү дагы өз мезгилинде чогулган эмес. Республикалык темилгелүү топ өлкөнүн ички чарбалык ирригациялык тутумдарды башкаруу маселелери боюнча мыйзамды өзгөртүп, жогорку кеңештин 3-чү кароосун өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө президенттин кол коюусуна жиберилген. Соңку жылдары айыл чарбадагы сугат суунун тартыштыгы күчөп, ирригациялык каналдардын эскилиги жеткен. Жаңы мыйзам долбоору суунун тарифин жана жеткиликтүү бөлүштүрүүсүн камсыздап, жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигине жүктөлөт. Жыйында эки тараптуу талкуу жана мыйзамдын аткарылышы түшүндүрүлдү. Мурун ассоциациялда дыйкандар чогулуп эле бир тарифти, мисалы былтыр 150 сом болсо дагы 150 сомду бекитип коюшканда. Анан биз ушул талкууларды жүргүзгөндө ошол ассоциациялар, айыл өкмөттөрү дагы көп маселелерди көтөрүштү, анан айтышты. Ушул тариф саясатын жогору жактан бекитип берсе, же болбосо жергиликтүү бийлик бекитип берсе кеңешинде, дыйкандарга дагы аткарганга биз ошол бекитилген мыйзамдарга, тарифтерге карата өкмөттүн токтому же бирдемеси чыкса, биз ошого ссылка жасап, түшүндүрүп, анан ошо төлөмдөрдү көтөрүп, төлөмдөрдү чогултсак болот деген маселе көтөрүлгөн. Ошон үчүн тариф саясаты да кирип калды. Балдар арасында пневмония дарты курч бойдон сакталууда. Ош облустук балдар ооруканасында пневмония менен ооруган балдардын саны көбөйүп, абал оор. Ооруканага күнүгө 1000ге жакын наристе кайрылып, анын көпчүлүгү мезгилдик жугуштуу оорулар менен жабыркагандар. Өткөн жумада өпкөнүн кагынуу дартына чалдыккан наристелердин саны кескин көбөйүп, ооруканада орундуктар жетишсиз абалга келген. Дарыгерлер COVID-19-дун таасири бар экенин айтат. Учурда 60 орундуу бөлүмдө 146 наристе дарыланууда. Буга чейин ооруканада пневмонияга чалдыккан бейтаптар үчүн керебеттердин жетишсиздигинен улам Ош шаардык ооруканасы 60 койка кабыл баштаган. Почти 1 айдан баштап, 1 айлыктан баштап 1 жаш, 2 жашка чейин аябай курч уучу болуп атат. 300-400 бейтап болуп атат. КДО мына кеңеш берме дарт аныктоо бөлүмүнүн өзү негизи бизге 400-дөн 500ге чейин күнүнө кайрылуу болот. Ошол негизинде ошол почти 50% уже почти бул педиатрия оору менен дартка чолуккан жаш балдар болуп атат. Ошого карабай биздин дарыгерлер бизде 2 педиатр бар, штат берилген. Ошол 2 педиатр саат 4-5ке чейин карашат. Өзү негизи кеңеш берме дарт аныктоо бөлүмү 2ге чейин иштейт. 4ке чейин, 5ке чейин иштешет. Ошол бир күндө 100-150 бейтап кабыл алат. Именно ошол пневмония оорусу боюнча. Чындыгында койкалар жетишпестиктен ошол нерсеге бардык. Биз балдардын өмүрүн сактап калууга. Себеп дегенде пневмония чоңдордон айырмаланып, балдарда сааты менен кетет. Сааты менен жардам көрсөтүлбөй калса, алар набыт болуп калышы мүмкүн. Ошол набыт болуп калбаш үчүн балдарды биз койкалардын баары толгондугуна карабастан көчөдө калбасын, сыртта калып дарылануу процесси токтоп калып, балдарды дагы бир осложнение кабылдоолорго учурабасын деп жаптырганбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер күндүзгү кабарлардын топтому менен тааныштыңыздар. Жаңылыктар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы кечки саат 7-де уланат. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.